Интернет бүткүл дүйнөлүк телекоммуникация тармагы. Анын жардамы менен ар кандай форматтагы билдирүүлөрдү, маалыматты сактоону жана алмашууну ишке ашырса болот. Ошондой эле түрдүү кызыкчылыктар менен бириккен адамдардын виртуалдуу байланыш айдыңы. Бул максатты ишке ашыруу үчүн социалдык тармактар, тиркемелер, сайттар кызмат кылышат. Интернетте бүткүл дүйнөлүк желе деп атап коюшат. Интернеттен ар кандай маалыматтарды билип алса болот. Интернеттин тарыхы 20-кылымдын экинчи жарымына барып такалат. 1957-жылы АКШнын коргоо министрлигинин алдында уюшулган. Алдыңкы изилдөө долбоорлорунун агенттиги 1969-жылы 1-сентябрда изилдөө институттардын ортосундагы компьютер аркылуу маалымат алмашууну камсыз кылган алгачкы биринчи желени түзүп чыгат. Интернеттин бул алгачкы түрү биринчи ARPANET деген аталышта дүйнөгө жайыла баштайт. Ал эми 1971-жылы бул Иранды Kraken аттуу компьютердик фирманын программисти Рэй Томлинстин алгачкы электрондук поштаны жана маймылча электрондук белгини иштеп чыгат. Белгинин 1982-жылы ARPANET аталыштагы бирдиктүү тармактык тилди түзүп чыгуу менен азыркы интернет келип чыккан. Кыргызстанга болсо интернет 1995-жылдан тартып келип баштаган. Алгачкы болуп интернет баракчаларын чектөөгө алуу 1999-жылдан баштап катталган. Эми интернет деген темага кайрылып көрсөк, бул бир компьютер сиздики, бири меники жана дагы бир компьютер бирөөнүкү дейли. Эми биз компьютерибизди кабель аркылуу же кабелсиз бириктирип алабыз. Бул тармак болуп эсептелет, себеби биз бири-бирибиздин компьютердеги маалыматтардан пайдалана алабыз же болбосо кат алыша алабыз. Эми элестеткиле, дал биздикиндей өтө көп тармактар бар. Ал эми ошол өзүнө болгон тармактарына баарына бириктирсек, ошол нерсе интернет деп аталат. Ааламдарга Wi-Fi аппараттары, спутник жана кабелдин жардамында туташа алабыз. Булардын ичинен эң эле ылдам интернет өткөргүчү кабель болуп эсептелет. Буга мисал Жер планетасындагы материктерди интернетке кошуу максатында океандардын астында канчалаган кабелдер жатат. Алар дүйнө жүзүнүн интернет менен камсыз кылат. Башкача айтканда, тармак аркылуу бардык өлкөдөгү адамдар маалымат алмаша алышат. Дагы бир кызыктуу маалымат, бул өлкөлөргө Түндүк Корея кошулбайт, себеби өлкөнүн өзүнүн интернет тармагы бар. Ал тармактын аты Кванмён.